Ош шаарындагы бул таштанды урналары жаңыдан алынган 250 миң евродой ири каражат коротулган. Шаардык бийлик бул каражаттарды толук төлөп бүтө элек, анткени кредиттик негизде болгон. Деген менен бул урналарды койгонуна 5-6 ай болду. Бул аралыкта ушундай таштанды урналардын айланасында кара так суулар агып, андагы жыт болсо жакынкы жашаган жашоочуларга аябай эле зыянын тийгизип жатат. Ал эми бул жер Ош шаарынын Зайнабидинов көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдүн таштанды таштоочу жайы. Бул жерде дагы мурдагы Ош районунда көрсөткөндөй эле кара так суулар жагымсыз жытты, сасык жытты пайда кылып турат. Ал эми айрым жашоочулардын божомолунда дал ушул сасык жыттан качып, жаш балдар таштанды урнага жетпей эле алыстан эле ыргытып коюшат. Бул жерден күн сайын жумушка өтүп өзүм дагы байкап жүрөмүн. Дайыма таштанды урнанын айланасы үймөктөлгөн таштандыдан арылбай турат. Элиталык үй аталышындагы көп кабаттуу үйлөрдүн айланасында дагы туш келди ташталган үймөктөлгөн таштандыларды көрүүгө болот. Мунун бирден бир себеби жаңы түшүп жаткан 10-12 кабаттуу үйлөрдүн куруудагы курулуш компаниялары урнага атайын жай бөлүштүрүп карабай жатышат. Кайерден келет? Ушу домдордон келип атат. Жаңы домдор. Жаңы домдордон келип атат. Ушу мына карагыла, нелерден карагыла. Бул адам жашап атат да жерде. Керек болсо машинада өтүп кетип атып, таштап өтүшүп кетет. Бакырасаң, урсаң, кала бересиң, урушуп кала бересиң. Пайдасы жок экен, мушта шалбайсың экен. Жаңы дом чөткөн домдорго таштанды таштай турган дислокациялык месталар барбы деп сураңыздар. Бирисинде да жок да. 300-400 адам жашайт да. Ошолор келет да, ошол баягы соседтин домуна таштап атат да. Анан өздөрү дом куруп кетип атканда эч кандай таштанды таштоочу жайларын курбай кетти. Шаардын түштүк чыгышындагы негизги жолдо жайгашкан бул урналардын айланасында дагы дал ушундай абал. Жагымсыз жыт, саркынды суусу жолго чейин агып турат. Катары менен коюлган урналардын саны да көп. Андыктан мындагы жашоочулар таштанды урналар жаңы түшкөн көп кабаттуу үйлөрдүн айланасына коюп берүүнү суранууда. Антпесе жакынкы үйгө жана эс алуучу жайдагы кардарларга зыяны тийип келет. Жайкы ысыкта таштандынын жыты уруп турат. Анда залалсыздандыруу иши дээрлик жүрбөйт. Особенно вот этого дома 27 Исанова к часу. Просто уже задыхаемся от этой мусорки, потому что рассчитанная на 10 домов стоит мусорка перед одним домом. Это дискриминация, так нельзя с людьми обращаться. Стоят все 10 баков, стоят перед одним домом. Никто не может окна открыть, воняет так. Дети могут болеть, потому что это же пандемия сейчас, а тут инфекция из-за этих всех грязи, которые здесь, запахи. Все эти бактерии размножаются, крысы бегают, тараканы уже ползают оттуда. Бомжи тут все время тоже. Это что такое? Как детей тут растить, если вот все мусорки, все дома, 10 вот этих больших домов, все сюда несут. Там не поставили. Я спросила, почему, когда они ставили, я вышла и говорю, я работник Академии наук, я кандидат исторических наук, заслуженный работник Академии наук. У меня куболок имеется, медаль имеется. Я уже 27 лет работаю в Южном отделении Академии наук. Я говорю, вас прошу, нельзя так, экологически не полагается. Вот тут стояла у нас целая аллея катальпа великолепная. Это редкостное дерево, цветущее, ароматное. Сейчас погибает от того, что вот эта мусорка стоит и туда идет. Уже спилили 2 дерева, потому что они не смогли даже распуститься. Они засохли. Потом вот эти все дома, все до единого сюда, даже магазин Акниет, аптека, парикмахерская, все сюда несут. Здесь еще магазины. Все на тачках сюда мусор. Потом привозят, в бак не кладут, а вот так рядом. Вот пойдем посмотрите рядом. Они вот так донесут, бак стоит пустой, они вот так бросают все. Видите? Вот этот мусор уже лежит целый месяц, никто не убирает. Я подходила, говорила, Оштазалык, работники, которые вывозят мусор. Я говорю, вывезите этот мусор. Нет, это с той стороны мусорки, а мы только с этой берем. Нет, это не, мы не будем. Другие приехали, воду откачивали.
она засоряется, потом вот так течет все. Видите, какие лужи вонючие стоят. Ну вот, они говорят, нет, мы тоже это не делаем, потому что это не наша территория. Мы вот только воду откачиваем и все. А вот это мы ничего не убираем. Так нельзя. А я говорю, ну что же, а кто же это будет делать тогда? Люди-то мучаются, малые дети-то болеть будут. И как же так? Нельзя. Пожалуйста, мы просим хотя бы половину, 5 баков перенесите выше. Потому что посылают родители маленьких детей. Они доносят вот сюда и бросают. Мына жерде биринчи уже куруп баштаганда домком менен сүйлөшүп мына тазалыктын квартальный болуп келишкен мына жердечи. А мен айтканмын, кайсы жерге удобный дегенде биз мына жерден басып өтөбүз, мына бош жерге пожалуйста курушсун дегенбиз. А бирок кургандан кийин мындай болуп атат да, ашып кетип атат биринчиден. Андан запах уже бизге кире баштады. Анан бул жердеги эле мына 4 этаждуу домдордон азыраак эле адам чыгат. Мына жердеги неме түштү го? Жаңы домдордон чыгат. Пусть жаңы дом өзүнүн ичине, мына площадкасынын ичине куруп алышсын. Потому что бул жерде канча дом болуп атат? 12 этаж. Канча квартира бар. Ошон үчүн мусор мына жерге батпай ашып кетти. Уже булчу кечке чейин эмес, где-то бир 11-лерде ушундай көбөйүп кетет, ашыпчы. Азырчы мына сиздер таза убагында келип атасыздар, бирокчу мына жерде мындайынан суу агат, мына жер. Негизги жолго чыгат, Негизги жолго чыгат, суу агат. Анан мына жерде баягы иттер көп жүргөн үчүн жаш балдар кыргытышат го мусоркасынчы. Бул жака келе алышпайт да. Ошо мына жактан ыргытылып мына жол мындайынан болуп кетет. Кийин көбөйдү. Бул жерде бир 3-4 эле турган болчу, кийин 10 таны кылып беришиптир. Анан акыркы убакта биздер неме кылып, өзүбүздүн жаныбыздан хлорка сатып алып, бир 10 чактыдай хлорка септик. Сепсек деле эч жардам чыкпады. По-любому жыты уруп биз жакачы. Анан клиенттер уже алып калып, кээ биркилер кетип калып атышты. Анан биз эмне кылышты билбей неме кылып аттык ошогочу. Демек өзүңүздөр дагы тазалап аттыңыздар. Өзүбүз деле бир жумадай тазалап көрдүк, эч кандай жыйынтык чыкпады да. А башка тазалыктын келип атайын адистери атайын өздөрү жүргүзөт го иш. Ошондой дезинфекция иштери жүргөнүн көрдүңөрбү? Эми жерде силер кечке чейин болсоңда. Көрдүм, жок, андай дезинфекциясын көрбөдүм. Жөн гана мусор машина келет, таштанда машина келип, бачокторду бир сыра тазалап кетет, болду. Андан башка эч кандай жыйынтык жок. Ош тазалык ишканасы залалсыздандыруу иштери ушул жумада башталганын билдирди. Ал эми урналардын айланасы бир жумада бир жолу жууп тазаланат, бирок пайдасы жок болуп жатканын моюнга алышты. Урналардын айланасындагы жагымсыз жытты жай мезгилиндеги ысыкка жана тамак аш калдыктары көп ыргытылып жаткандыгына байланыштырып, жетекчиси убактылуу көрүнүш катары баалап жатат. Домдогулар, жителдер тамак аштарын төккөнүнө байланыштуу. Ошол май болуп, ошол тегеректери бандай чыкпай калат да. Биз аларды жуутабыз, бирок май болгондо байланыш чыкпайт. Хлордон кийин ал чыкпайт да. Мындай эле себеп койсун хлорду. Аны жуусаң да чыкпайт. Биз водовозубуз бар. Жуудук өткөндө чыкпай койду. Даже банда айналап немелер пенамен да жуусак чыкпады. Ал вообще ошол тамак аштын майы сиңип калган да. 5 мүнөт убактында тегерене жууп кетет, аны может көрбөй калышыңыз мүмкүн, бирок кылынып жатат. Биз мына өзүңүздөр кааласаңыздар азыр немелер телефондон таштап койсоңуздар да көрөсүздөр жууп аткан ошо дезинфекция аткан жерлердичи. Эми мына быйылда ысык катуу болуп атат, андан сырткары дагы айтып атабыз, бирок өз убагында алып атабыз. Жыттардан биз болушунча ошол дезинфекциялап курлап атабыз. Эми баягы адамдар дагы кичине тамак аштарын төкпөсө жыттанбайт. Аны биз иштеке кыла албайбыз. Таштанды боюнча тазалык ишканасына ар кандай дооматтар айтылып жатат. Жакында эле Жапалак аймактык башкармалыгынын жашоочулары дагы нааразычылык акциясына чыгышкан. Анда Таштанды полигонундагы түтүн каптап жаткандыктан башка аймакка жылдыруу талабын коюп келишет. Ош калаасындагы таштандыларды чыгаруу боюнча Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы менен 10 миллион евролук долбоор иштелип чыккан. Бул акчанын 50% насыя катары берилет. Анын алкагында 1300 даана жаңы таштанды урналар алынган, атайын техникалар келери да айтылган. Мындан сырткары жергиликтүү бюджеттен 30 миллион сом бөлүнүп, жалпы 14 атайын техника сатып алынган. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7 канал, Ош.